Көкбөрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы аз жерден Астанадагы дүйнө биринчилигинен четтеп кала жаздады. Казак тарап такаланган аттар эрежеге туура келбесин жүйө кармап, кыргыз улакчыларын такасыз аттар менен оюнга чыгууну талап кылышкан. Буга каршы болгон кыргыз улакчылары Монголия менен беттешке чыкпай, жеңиш каршы тарапка ыйгарылган. Чыр ырбап баратканда Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги ортого түшүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде кыргыз улакчылары монголдор менен беттеше турган болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди. Дипломаттардын түздөн түз кийлигишүүсү менен эки тараптуу жолугушуу уюштурулуп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан кийин кайрадан ошо оюнга катышуу чечимин кабыл алышты. Спорт комитети, организаторлор, анан биздин Көкбөрү федерациясынын жетекчилиги, анан биздин советник посольство и второй секретарь посольства катышыптыр сүйлөшүүлөрдөчү. Сүйлөшүүдө уюштуруучулар Кыргызстандын курамасына такалуу аттар менен ойноосуна макул болгон. Така талашынан улам эртең мененки 9-га белгиленген беттеш кечки 6-га жылганын Кыргызстандын Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Жыргалбек Саматов да тастыктады. Анын айтымында Көкбөрү боюнча эл аралык беттештерде такага тыюу салынган эмес. Бизде эми бул спортивный такалар менен болсо да, бул эми дүйнөлүк аттар оюндарынын бар жогунда бул спортивный така уруксат берилген да. Астанадагы чыр кыргыз коомчулугунда кызуу талкууларга жем таштады. Көкбөрү күйөрмандарынын айрымдары оюндун эрежесин алдын ала тактап, анан барса болмок деп Кыргызстандын спорт жетекчилигин айыптап жатышат. Алардын бири Мурат Жетимишбаев мындай дейт. Делегациянын баары тең түзүлүп, такасы жок келет, биздики эле такалуу болуп калды. Значит, бизге информация толук жеткен эмес. Бул Көкбөрү федерациясынын түздөн түз күнөөсү деп мен эсептейм. Оюнчуларда күнөө жок, эми оюнчулар бир аз чырдаса керек, бирок действительно ошонун баарын кулак кагыш кылып жеткирип, ортодо данекер болуп, шарты мындай экен, жеринин шарты керек болсо барып көрүш керек болсо азыр барып жериңер мындай экен, кум экен, таш экен деп претензия койгон деле менимче туура эмес. Анткени менен Көкбөрү федерациясы мындай дооматтарды четке кагууда. Көкбөрү боюнча өлкөнүн эмгек сиңирген машыктыруучусу Мурат Азарматов казак тарап таканы шылтоолоп, кыргыз улакчыларынын жеңишине бут тоскусу келген деген ойдо. Бул жөн эле бир шылтоо да кыргыз командасынын очкосун азайтып, анан кийин эки эле подгруппа кылып койгон турбайбы. Эки подгруппа кылганда ошондо оюндун аягында бирок баары беттешет, беттешкени менен очкосу азыраак болгон команда уттурду деп эсептелет да. Ошондой эле жөн эле бир шылтоо да бул. Буга чейин улуттук курама команданын мүчөсү, алдыңкы оюнчулардын бири Манас Ниязовдун Астанага барбай калышы да коомчулукта нааразылык жараткан. Көкбөрү федерациясынан Азаттыкка белгилүү болгондой, Ниязовду командадан чыгарууну казак тарап талап кылган. Буга экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Ниязов казак оюнчусун ат менен катуу жөөлөткөнү себеп болгон. Өч алуу максатында чыр чыкпасын деген команда жетекчилиги оюнчуну четтетүүгө аргасыз болгон. Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган Көкбөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу 28 августка чейин уланат. Ага 12 команда Өзбекстан, Кыргызстан, АКШ, Түркия, Тажикстан, Монголия, Азербайжан, Орусия, Венгрия, Кытай, Оғанстан жана Казакстан катышып, эки тайпага бөлүнүп ойношот. Кыргызстан А тайпасында Өзбекстан, АКШ, Түркия, Тажикстан жана Монголия менен мөөрөй талашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.